Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Биздин терибиз бул биздин денебиздин күзгүсү. Башкача айтканда, терибизге карап туруп, организмде болуп жаткан ар кандай көйгөйлөрдү, ооруларды аныктасак болот. Мисалы, ички органдардын ар биринин ошол ооруп калгандыгынын, жабыркагандыгынын биздин жүзүбүздө кандайдыр бир белгилери болот. Жана унутпашыбыз керек болгон нерсе, биздин терибизге чыккан ушул жагымсыз нерселердин ар бири эле ушул ички органыбыз, мисалы боорубуз же ичегилерибиз жабыркагандан боло бербейт. Жана бул ушул теринин дагы өзүнүн көйгөйлөрү бар экендигинен кабар берет. Ошолордун бири бул мисалы жүзүбүзгө же болбосо денебиздин башка бөлүктөрүнө, мисалы ушул колдорго ар кандай дактар чыгып калат, өңү бир аз ушул эттин өңүндө десек болот, коричневый деп калат го. Ушундай өңдөгү тактар пайда болуп калат. Жана бул адам тандабайт. Жаш деле болушу мүмкүн, улуу деле болушу мүмкүн, эркек аял. Бирок көбүрөөк жаш өткөн адамдарда демек кездешет. Муну биз гиперпигментация деп коебуз. Жана бул эч бир органга байланыштуу көйгөй эмес, териге эле байланыштуу. Бүгүн сиздерге ушул гиперпигментациядан арылууга жардам бериши мүмкүн болгон айрым сунуштарды демек айтып өтмөкчүмүн. Жана ушул сунуштарды аткаруу аркылуу сиз ушул гиперпигментациядан, ушул денедеги тактардан гана кутулуп калбастан, албетте ден соолугуңузду дагы жакшырта аласыз. Негизи ушул биздин терибизди коргоочу факторлор көп эле. Ошолордун бири бул меланин. Меланин ушул биздин терибизди коргой турган пигмент, жана аны биз эмнеден сезсек болот? Мисалы, ысыган мезгилде, күн ысыган, сыртта жүргөндө биз караябыз. Ушул меланинден бизди коргоп жаткандыгы. Жана ушул меланиндин туура эмес бөлүшүүсү, мындайча айтканда, денедеги ушул теридеги бардык жерде бирдей жайгашпай калуусунун эсебинен өйдөдө айткандай гиперпигментация, дактар пайда болот. Жана эгерде биз ушул меланиндин ушул керегинче бардык жерде жетиштүү болушун шарттай турган болсок, албетте өйдөдө айтылган тактар жок болот. Жана буга жетишүү үчүн бизге глутатион деп аталган антиоксидант керек болот. Анткени ушул меланиндин ишин көзөмөлдөй турган антиоксидант ушул глутатион. Жана ушул глутатиондун жетишсиз болуп калышы меланиндин көп бөлүнүп кетишинен жана алардын керексиз жайгашып калуусунан улам тактар пайда болот. Демек, меланин керегинче бөлүнүп чыгып туруш керек, жана бул глутатиондон көз каранды. Эми биз глутатиондун жетишсиздигинин алдын алышыбыз керек. Же болбосо ошол жетишсиз болуп калган болсо, ушунун керегинче бөлүнүшүн шартташыбыз керек. Жана бул эмнеден көз каранды? Бул биздин туура жашоо образыбыздан көз каранды. Эң биринчи сунуштай турган нерсе бул демек селен. Селенди биз каяктан алабыз? Албетте аптекага барып, селен деген ушул батты сатып алып ичип баштасаңыздар деле болот. Бирок эң жакшысы бул бразильский орех. Бразилия жаңгагы деп которуп койсок болот. Жана муну издеп биз узак жакка барышыбыз шарт эмес. Анткени дүйнө жүзүндө эмне бар болсо ошонун баары бизде деле бар. Бул максатта ушул жаңгак саткан жерге барып эле бразильский орех барбы деп сурасаңыздар болду. Болсо ошону алып жей бересиздер. Жок болсо заказ кылып көрүш керек. Жана албетте ушул эле микроэлементти башка жаңгактар деле өзүнө камтыйт. Эгер жок болсо ошолордон деле жей бериңиздер. Эң жакшысы бразильский орех. Күнүнө 2 эле даана жейсиздер. Бир күндө 2 даана. Эртең мененки тамак учурунда кошо жеп турсаңыздар жакшы болот. Күнүмдүк селенге болгон муктаждыкты толугу менен канааттандыра аласыздар ушул аркылуу. Демек, глутатионду толуктоо үчүн биз эмне кылышыбыз керек экен? Күнүнө 2ден бразильский орех жеп турушубуз керек болот. Мисалы, кандайдыр бир себептен улам аллергия болушу мүмкүн, же дагы башка фактордон сиз жаңгак жей албашыңыз мүмкүн. Ошол учурда
албетте бат түрүндөгү селенди алсаңыздар боло берет. Эми кийинки ошол биздин денебиздеги тактарды кетире турган фактор булар бир азык эмес, көпчүлүк жалпылап эле жашылчалар деп кое берели. Капуста, сабизден тарта баардык жашылчаларда ошол бизге керектүү болгон ошол антиоксиданттарды, ошол катары глутатионду дагы толуктоо мүмкүнчүлүгү бар. Демек эмне кылышыбыз керек экен? Жашылчаларды жешибиз керек экен. Канчалык көп жесек, ошончолук глутатионду биз организмге ошол байыта алабыз. Ошонун негизинде меланиндин биздин терибиз боюнча бүтүндөй бирдей бөлүнүшүнө шарт түзгөн болобуз. Ошонун негизинде эгер сизде так пайда болгон болсо, эч кандай дары менен да кетире албай жүргөн болсоңуз, убакыттын өтүшү менен албетте бул жок болуп кетиши мүмкүн. Ошол максатта өдөдө айтылган ушул эки сунушту аткарасыздар. Биринчиси бул бразильский орех, экинчиси болсо албетте өдөдө айтылгандай жашылчалар. Канча көп жесеңиздер ошончо жакшы. Үчүнчү факторду да кошуп койсок боло берет. Негизи биз териде маселе болсо, ошол сырттан таасир эткенге аракет кылабыз го. Мен эми негизинен биле бербейм. Анткени эркек киши болгон үчүн аял кишилердин маселелерине, ушул мисалы көйгөйлөрүнө басым жасай албайм, бирок укканым боюнча биздин денебизге эң көп керек болгон витаминдердин бири бул С витамини да. Ошол С витаминди менен терини азыктандырыш керек. Албетте эми тамак аш аркылуу деле толуктаган жакшы, бирок сырттан дагы ушул С витаминди бериш керек да. Жана сыворотка деп коесуздар. Ошол сыворотка аркылуу витаминди дак болгон жерлерге койсоңуздар, коюп турсаңыздар улам убакыттын өтүшү менен тактары кетип, ошол жагымдуу көрүнүп калат териңиздер. Бул нерсеге аял кишилер көбүрөөк кызыктар болот деп ойлойм. Анча мынча эркектерди деле ушул кызыктырышы мүмкүн. Аткарып көрө бериңиздер, эч кандай зыян көрбөйсүздөр. Жана Кудайым буйрса, сулуу көрүнүп каласыздар ушул керексиз тактардан арылчу болсоңуздар. Сиздерге бүгүн айткым келген бардык маалыматтарды айтып өттүм. Жана суроолоруңуздар болсо сөзсүз түрдө комментарийге жаза бериңиздер. Сунуштарыңыздар болсо дагы, кайсы темада көбүрөөк маалымат алгыңыздар келсе, ошону дагы жазып койсоңуздар болот. Мисалы, өзүмдүн тармагым болбосо, айталы гинекология деп коелу, тери оорулары деп коелу, мисалы, же неврология деп коелу. Ушулардын багыты боюнча эгерде көбүрөөк маалымат керек болсо бир оору боюнча тийиштүү болгон адиске ушул подкаст уюштурушум дагы мүмкүн. То есть сиздердин суроолоруңуздардын негизинде бир подкаст кылып, адистен кеңеш алып дагы беришим мүмкүн. Ошол себептүү комментарийге ойлоруңуздарды, суроолоруңуздарды жаза бериңиздер. Катталуучу боло элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписацияны дагы басып коюшту унутпаңыздар.